үшін өзгече ұрматтуу, өтө кадырлуу болгон жамаат. Ушул бардыгыңыздарды мен мүчө болгон Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын атынан, Кыргызстан Калкынын Ассамблеясынын кеңешинин атынан, ошондой эле мен түзгөн, жетектеп аткан бир топ илмий окуу мекемелеринин атынан жана жеке өзүмдүн атынан бардыгыңыздарды бүгүнкү майрам, билим майрамы менен куттуктап кетүүгө уруксат этесиздер. Да бүгүн өзгөчө күн болуп турат. Илимдер күнү. Айрыкча ошол илим менен бүт өмүр иштеп жаткан кишилер үчүн өзгөчө күн болсо керек. Мен ойлор элем, бул күн ушундай бир жарык, келечектүү күн болуш керек. Бардыгыбызга, ушу биздин жамааттын мүчөлөрүнө демекчимин тоже. Бүгүн мен өзү Бишкекте Улуттук Илимдер Академиясында болушум керек эле. Но бирок сиздерди сунуштарды эске алып, бүгүнкү жамаатты абзел туткан абалда мен бул жерде турам. Рахмат, сиздер сураныпсыздар. Ушул менин Советтер Союзу маалында жаш кезимде кылган иштер тууралуу, алып барган изилдөөлөр тууралуу кичине сүйлөп берсеңиз деп. Мен буну колдон келгенче кыска сүйлөп беришке аракет кылайын. Албетте, бул иштер ушул эң маанилүү Кыргызстан үчүн гана эмес, бүткүл Советтер Союзу үчүн маанилүү иштерден болгон. Бул иштерге мен ошол кезде мына отурган студенттер отурат. Жогорку курстун студенти, Лениндик стипендиянын ээси катарында академиялык иштерге тартылдым эле. Мени ошол кезде эле студенттикте жарым ставкада академияга ишке алышкан. Айта турган болсок, иштер өтө алмалда татаал, өтө мындай күчтүү мындай контроль астында болот эле. Болгондо деле мен катышып калган, Кудай жактап айтып коеюн, мен катышып калган иш вообще Советтер Союзу үчүн деле өтө өзгөчө маанидеги жумуш болчу, илмий иш болчу. Анткени өзүңүздөр билесиздер, сүрөт көрүнүп калды. Бул иштер албетте айды изилдөө менен байланышкан. Айта турган болсок, адамзат мына 12 000 жыл цивилизацияда жашаган болса, дайым асманды карап, асмандагы бар телолорду карап, кандай экен, эмне деген келген. Эң жакын турган тело, конечно, Ай. Ай бизден 384 400 километр алыста турат. Так. Айта турган болсок, муну изилдөөдө ошол байыркы замандан баштап 3 дövrдө кыска айтса болот. Бул байыркы гипотезалар заманы. Бул жерде грек аалымдары, ошол Платон, Аристотель, Гиппар, Птоломей. Булар ошол 2000 жарым жыл мурда эле Ай жердин тегерегинде айланат деп болжолду, ага чейин узактыкты белгилеп, ар кандай гипотезалар менен түшүндүрө башташкан. Экинчи дöwür орто кылымдары келгенде, мына башталышы Айдын изилдөөлөр. Ошол чыгыш
мұсылман ренессансы деп біз азыр айтып атабыз 8-11 кылымда башталып, батыш христиан ренессансы айтылып келінген мұрдаттан 15-17 кылымдарга таалыктуу болгон вакытта болгон. Бул вакыттарда албетте ушундай илимдин закарлары Николай Коперник, Тихо Браге, ушундай эле Иоганн Кеплер, Исаак Ньютон, булар уже айды жеткүл асманда изилдөөдө бир топ илимди алдыга жылдырышкан. Буну бардыңыздар жакшы билесиздер. Ушундай эле ушул кезде италиялык алым геолог Галилей биринчи ирет телескоп тауып, телескоп менен айды изилдеп, Куяш системасындагы жаңы планеталар тууралуу деле көп илмий иштерин калтырып кеткен. Эми үчүнчү дәвр, албетте биз менен сиздин дәврү. Бул дәвр ошол 1961 жыл 12 апрелден башталат деп айтылат. Гагаринди космоска учуп чыккан маалында. Ошолдан баштап айды түздөн түз изилдөө, айды өздөштүрүү туурасында маселелер коюла баштады. Бул жерде албетте Советтер Союзу Гагарин учуп чыккандан кийин биринчиликти дүйнөдө кармап турган болсо, но көптөр билбесе керек, америкалыктар деле андан 23 күндөн кийин гана Алан Шепард тоже асманга учуп чыккан. Но бирок Советтер Союзу биринчиликте болгон. Муну сиңире албаган америкалык, конечно, биринчи жетекчилер, анда президент Джон Кеннеди эле өзүнүн окумуштуулары, инженерлердин алдынан амбициоздуу программаны койгон. Айга биринчи болуп чыгасыңар. И причем Советтер Союзунан мурда деп. Эки кудуреттүү СССР менен АКШтын ошондо атаандаштыгы башталган. Мына жерде турат. Бул атаандаштыкта албетте Америка алдыңга чыгып кеткенди бардыгыбыз жакшы билебиз. Буга негизги себепкерлерден бири, конечно, америкалыктар өз вакытында Экинчи дүйнөлүк согуштун аягында алып кеткен немис инженер ойлоп табуучусу Вернер фон Браун. Фау-1, Фау-2 деген ракеталуу куралдарды иштеп чыккан инженер алып кетилген. И бул ушул айга 3 ракетаны иштеп чыккан конструктор болуп эсептелинет. Болгондо деле ал өзгөчө ушул ракетага, значит, жаңы түзүлмө кириткен. Ай модулун. Ай модулу ракетага ажыратылып, бириктирилип тура турган модуль болуп, ракета 66-жылда курулганда, аны бийиктиги 111 метр бийиктиктеги ракета ай модулу менен айды именно, значит, өздөш үчүн болжолгон Аполлон программасы деп аталган кийин. Ошол, значит, ай модулу менен камсыз кылынган ракета, конечно, башында сразу эле уча калган жок. Бир топ кыйынчылыктар болгон. Космонавттар, биринчи Аполлондун космонавттары кычкылтып жарылып, бардыгы кабинанын ичинде күйүп кеткен. Только 8-чи Аполлон айды тегере учуп кайтып келип, ушу чоң секирикке жол берилген. Бул секирик 69-жылы 20 июлда
Apollon 11 kosmik kemesi менен амелге ашырылган. Ошондо айга биринчи жолу америкалык астронавт Нил Армстронг айдын жүзүн баскан. Айтып коюу керек, аны ошондой бир сөзү бар. Ал азырга чейин кайталанып айтылып турат. Айга басылган бир кичине адамдын кадамы, но бул кадам бүткүл адамзат үчүн чоң секирик. Да, биринчи жолу адам жерден башка космик телага кадам коюшу болчу. Андан кийин Эдвин Олдринг 15 мүнөттөн кийин айта турган болсок, ошентип Америка Кошмо Штаттары ай программасы боюнча Советтер Союзуну бүткүл артта калдырып алга чыккан болчу. Бул кездер ошол өткөн кылымдын 70-жылдары. Ошондо Советтер Союзу өзүн ушу илми техникалык жактан бизде эч качан артта калбайбыз, алда болобуз деген максат менен чоң программаны, ал программа алмалда совсекретный, өтө жашыруун программа болгон. Программа менен иштей баштаган. Мен ошондо Политехника институтунун Ленин стипендиаты мыкты студенттери катары ошол иштерге тоже түздөн түз мени ушакка жөнөлтүшкөн. Бул жагы айтам, совсекретный иштер болчу. Бул иштердин максаты Америка Кошмо Штаттары эгерде айга адам түшүрүп астронавттар менен неме кыла турган болсо, эми муну кайталаш мүмкүн эмес. Эми биз буну автоматташтырган немелер менен, учкуч жана техник түзүлмөлөр менен айды изилдейбиз, багынтабыз деген программа болгон. Болгондо деле ушу айга америкалыктар барып туруп, үстүндөн гана таштарды, топурак дейбизби, үстүнкү каттамадан тектерди алып келген болсо, алар айдын катмарына кире алган эмес. Советтер Союзу айдын катмарына кириш программасын койгон. Муну только бургалоочу автоматтар менен гана ошол кезде амелге ашырганган болот эле. Мана ушуну түзүүгө түздөн түз мына сиздин коллегаларыңар мен катышып калгам. Болгондо деле бул нерсеге мына ошол кезде жалгыз ушу техника жаатында ушул багытта иштей турган техник илимдеринин доктору, профессор, академик Алимов. Бул киши мына жерде турат. Менин илимим жетекчим. Ошо эч ким албай турган ошол программаны алып, патриоттук кылып, мындай өтө бир батырлык кылып, ушу программаны биз амалга ашырабыз деп алган. Мына ошондо биз аспиранттар анын немелери өтө катуу күнү түн дебей ишке берип иштегенбиз. Ошол жерде и теория механизм машин, деталь машин, башка предметтер, физика, ошол эле математика. Бул жерде айта турган болсок, кийинки немелерде кийинки айтыла турган болсо, мага как аспирант катары именно ушу бургалоочу автоматты айга кире турган инструменти, ишчи түйүнү ошону иштеп чыгуу тапшырылган болчу. Ал
айды бургалап 2 метрден ашық бургалаш керек. Ошу менен биргеликте айдын майда зарачкаларын алып чыгыш керек. Айдын ошундай bir колонкалуу тегин алыш керек. Анткени биз ошол малда айдын катмарлары кандай экендиги белгисиз болчу. Ошон үчүн белгисиз нерсени, билбеген нерсеге биз ушундай аракет менен аракеттенгенбиз. Эми бул изилдөөлөр өзгөчө болгон. Айта турган болсок, ошол эле аналитикалык, геометриянын бүт негиздерин эсептеп алган абалда biz ушу винтовой линия, аны как раз таки шнековый механизм дейчи, муну аналитик геометриясыны. Ошондой эле кинематикасы, динамикасыны алып чыгуучу майданмелерини абдан момдай терең изилдөөлөр болгон. Ошо менен биргеликте буна калып биз ар бир ошол майда ар түрдүү майда тектик зараларды алып чыгуу максатында мунун ушул чоң теориясын кийинкинемелерде. Бул теориялар, конечно, өзгөчө жаңы теориялар болгон. Буга чейин эгерде шнек механизмдери тегеренип, транспортировать кылган болсо, бизде эми бул продольный ось боюнча аракети бар болчу. Причем мореки айланма аракети тегиз эмес эле. Буга сокку берилип, зара мунун үстүндө чарпчып жүрөт эле. Ошонун теориясы, ошолорду эсептөөлөр кийинки, бул дифференциальный уравнениялар, башкалар бардыгы түзүлүп, андан кийин булар экспериментальный моундай стендтерде өтүп, бардык немелерди тактаган абалда, наконец, ошонун конструкциясыга келгенбиз. Буга биз үчүн 6 ай эле убакыт берген эле. Анан совсекретный дегенден кийин бир да барак лабораториядан сыртка чыкпайт эле. Автоматический замок эч ким кире албайт эле. Ушундай условиялар. Бул эми азыр ачылып калды. Мен азыркача кандидаттык диссертациям колумда эмес. Ал совсекретный. Азыркача эле. Но бирок, мүмкүн болгончасын мына моундай монографияда биз ушул кезде чыгарганбыз. Мен буну монографияны албетте библиотекага калтырамын азыр. Ошо менен айтып коюу керек, мамлекеттин ошо бир неме кыла берсең, мамлекеттик задание ошентилип аткарылып, мына мына жерде бур деген турат. Да, мына участогы биздин немебиз эмес. Бул ракет системаны менен иштегендер. Но бирок ушул бур деген нерсе, бул Кыргыз Илимдер академиясында жаралган буровой агрегат, автомат. Да. Ал албетте, оригинальный, өзгөчө. Муну Советтер Союзунун КПСС баш болгон инженер башка КПСС баш турган бүт комиссия карап чыгып, жактырып, именно биз түзгөн, Кыргызстанда түзүлгөн, Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясында түзүлгөн ошол неме бүт сынактардан өткөн. Эми ал сынактардан өтүш менен биргеликте тезинен, конечно, коюлуп, бул мына азыр ошол биздин аппарат жерден учуп, айга учуп баратат. Мана айга келип конуп турат, конуп атат. Кийинки немени? Мына ошол эле 76-жылы 18 даже август турат. Конгондон кийин эле сразу автоматик режимде жердеги берилген команда боюнча ал бургулай баштады. Аркы сол кусуратта көрүп турасыңар. Бургулоо эми айдагы шар, аяктагы физика,
аяқтағы немелер ал туралы барлығын жақсы. Совсем башқа аяқта физика. Біру 20 сантиметрге чейін более болған неме айланма бұрғалау ықмасы менен. Андан кейінгісі соққу айланма бұрмасы менен бұрғаланған. И ошол, мана мен өзім сыймықтанам. Ошол именно біз басаған инструмент неме айға 2 метр 25 сантиметр тереңдікке чейін бұрып барған. Бұрғылап барып, ортасында 1 сантиметрлік ошындай айдың тектері ошындай сақталып алғанбыз. Аны қоршап алып, барды ұшы 30 миллиметрлік неменің ішінде. 1 сантиметрлік. Как сосиска қатарында алып шығып, табиғи мамдай слойлары бұзылбағана болды. Қандай тұрса, ошындай болды алынып, үстіндегі шарға оқшылған элемент тұрады. Именно ошы шарға спираль қатарында жайлаштырылған. Как сосиска қатарында, мұндай айтып отырған болса. Сосисканың ішінде айдың жөнекей қылып айтқанда топырағы. Ошыл алынып, мына емі көнден кейін бүт қалған нәрселер қалып, ошыл үстіндегі цилиндрда 40 сантиметрлік. Учып, 3 күнден кейін Советтер Союзының айтып қойшым керек, сүргіт шартының жаныға келіп түшкен. Бұл өте чоң натижа болып, бүткіл дүниелік гезит башқаларда. Бізде аябай бұнда и толқынданып, и башқа бұл немелерді мен айтпайды ғой. Мана ошында бұл нәрсе алып келінген. Бұл менен бұл алып келінген нәрсені айтып қойыш керек. Даже америкалықтар алып келген 1 грамм үстінден теріп келген топырақ самақты айдың 4 миллион долларға есептелген. 1 граммы. Біз алып келген топырақ, біз аз болған. Алып болғаны 160 сантиметр, 160 сантиметр биіктікте, 1 сантиметр диаметр менен салмағы 170 грамм. Ал баа жеткіз. Америка Қосқан Штаттары әр 1 граммын аябай чоң бағаларда сатып алған. Мен білем, Индия бір елі кичине зарасын $25,000 сатып алған. Мұндайша айтқанда, айта тұрған болса, қайға түшкен дегенде, мынады көріп тұрабыз, море кризисі. Біздің аппарат немені қонып, біздің бұрғылаушы аппарат үлгі алған жер. Айдың картап. Так, әлбетте, бұл іштемі азырқы күнге чейін бұға бір нәрсені де айтып қойшым керек. 78 жылы Улуттық Илимдер Академиясы емес, Қырғыз Илимдер Академиясының 25 жылдық майрамында СССР Илимдер Академиясының президенті 3 жолғы социалистік еңбектің батыры Александр Павлович Александров айтқандары дағеле құлағымда есімде. Бұл натиже не только Қырғызстанның илimi үшін, бүткіл советтер илimi үшін ең чоң натижелерден бір деп айтып белгілегені тар есімізде тұрады. Дағы бір және айтып қойшым керек. Мына Ұлттық Илимдер Академиясының Ұлттық Илимдер Академиясы шол топырақ. Ұлттық Илимдер Академиясының 70 жылдығында да бұл нәрсе белгіленді өткен жылы. Академия науктың 70 жылда жасаған ilmi işlerinin en birinci orunda ошол результат деп айтылды. Азыркы күндө деле
Азыр күндө муну айтып коюш керек. Мен Кудайга 1000 мертебелик шүкүр айтайын. Айдын топуракка алып түшүлгөндөн кийин 78 жылда Александровдун рухсаты менен биздин Кыргызстан делегациясына айдын топурагын алып барып көрүп, кармап көрүү мүмкүнчүлүгү берилген. Бул топурак ошо түшкөн заман эле Москвада Улуттук Илимдер Академиясынын Кыргыз СССР Илимдер Академиясынын геохимия институтунда имени Вернадского сакталат. Барганда делегациянын ичинде мен айтканым азыр, мен де болуп калганым өзүнчө бир неме. Турдахан Усубалиевич, первый секретарь, Арсланбек Дюшевич, председатель СОМИ, ошо маалда ИО президент Алькумов академик. И мен Москвада болуп калган үчүн мен кошулуп калып, барып ушу айдын топурагын кармап көргөнбүз. Бул камера бара неменин ичинде сакталат. Ал, конечно, кол менен эмес, неменер менен. Так что ушундай болгон, муну мен өзүмчө мени айтып коюуду туура деп таап турам. Мына эки аппарат, бул кийинки түшүргөн, ушу айга түшүргөн аппараттын 4 жол кичирейтилген немеси азыр Улуттук Илимдер Академиясында сакталат. Макети. Ошол уста. Так. Эми айтып коюу керек. Ушу менен эле бүтүп калдыбы? Жок. Мен ага чейин уже бул айга түшкөн чейин 1,5 жылда аспирантураны бүтүп, кандидаттык диссертацияны ийгиликтүү жактап, мен жаштарга айтып коймокчумун. Мүмкүн ал. Аракет кылса бардыгы мүмкүн. Уже топтун жетекчиси катары космостук техникалардын кийинки образцтерин жарата баштадык. Айта турган болсок, ошол бир гана буруп эмес, айдын ар жеринде буруп анализ ала турган бургалоочу автомат. Ал луноходго коюлушу керек болгон автомат. Муну моделин иштеп чыктык. Бул бактка каршы уже айга жеткирилген жок. Советтер Союзу уже таркап кете башлаган кез болчу. Но бирок ушул боюнча деле мен айтып коюум керек. Так, бияка алып келип коюп турмун. Дагы бир монография жүзө көргөн. Муну да мен ана гибкие ишканековые механизмы сердечником. Потому что ал гибкий болуп ар жерден немелерди алганга мүмкүнчүлүгү болгон неме. Библиотекага тапшырып коеюн деп атам. Эми айтып коюу керек. Бул натыйжалар ошондой эле айдан суу алыш, айды тектик немелерден. Бул программаларга катышып, бул да бирок эксперименттен жерде калып калды, айга барып жете элек. Ошондой эле бир четке кеткен, бирок Венера, Марс үчүн бургалоочу автоматтар. Буларды иштеп чыкканбыз. Так, булар Венерага барып, конечно, Венерадагы ахвал аябай жаман. Ал жерде, даже ракета түшкөнгө мүмкүнчүлүк болгон жок. Ошон үчүн бул иштер 80-жылда токтолуп, биз эми башка немелерге кеттик. Мен муну мына жерде сүрөткө түшүп калыптыр, ал китептен түшүп калыптыр. Бул уже кийинки иштер. Бул космос менен байланыштуу болгон. Но Кыргызстан үчүн өтө керектүү болгон табигый таштардын казып алуу технологияларынын теориясын, практикасын жаратуу. Муну лично өзү Турдахан Усубалиевич вообще көрүп кеткен бизде. Бул тууралуу мүмкүн кийинки немелерде айтып керек болсо айтып беребиз. Кийинки дагы неме барбы? Мына эки сүрөт тоже.
Bu bizden üniversitetinden bizden tüz baylamıştı. Buna жерде 94 yıl 10 yanvar eken. Так, тура емес. Наоборот, 10 болуш керек. 1 октябрь. 94 yıl 1 октябрьда Кыргыз Өзбек университети эмес, анда Кыргыз Өзбек жогорку коллежинге 1 коңгоо чалып. Мен коңгоо чалып келип, түшүп койгон сүрөт. Азыркы университет ошондан башталган. Ал тууралуу да айта турган көп нерселер бар кези келгенде. Так, ой, мен тиякта көрдүм эле. Бул сүрөттү мен айттым, эмнеге койдуңар? Бул менин окуучум Ильяс Эркинбаевич немелерди койгон, коюптур. Бул мейли деп калтырың деп калды. Анткени бул жерде жаштар отурат. Эгерде ушул астейди иштей турган болсоңор, илим менен аракет кылсаңыздар, алек болсоңуздар, мамдай мамлекеттик сыйлыктардын бир тобун аласыңар, силер деле. Бул деле, значит, о асмандан түшүп түшкөн нерсе эмес. Жерде эле кылынган нерселер. Но только аракеттениш керек. Ошондой эле, по-моему, сен дагы бирденкелерди кошуп койгон болсуң. Моундай эл аралык сыйлыктарды да ошондойун аласыңар, бардыгын. Мен ошону бардыгыңыздарга каалап калам. Ошон үчүн илимдер күнү мен үчүн өзгөчө күн. Мүмкүн өзгөчө болуп тургандыр мен азыр. Өзгөчө күн. Значит, и бардык мына жаштар билип койгула. Бул асманда түшүп турган эмес. Жердеги эле нерсе. Но только аракеттенип иштеш керек. Иштеш керек жана иштеш керек. Мен ошону айтып коймокчумун. Ийгилик каалап калам бардыгыңыздарга ушундай.